кичинекей балдар ооруп атканда, жаңы мурду агып, жаш агып, тердеп, дене табы көтөрүлүп атканда, педиатрга кайрылганда сиз кандай рекомендация бересиз? Эгерде жеңил түрү болсо, дарыгерге деле кайрылыштын кажети жок деп эсептейм. Себеби бул вирустарга каршы эч кандай дары жок болгондуктан барганда деле эч кандай дары жазып бербейт. Эң негизгиси эмне кылыш керек? Сөзсүз түрдө суюктукту көп колдош керек. Суюктук. Андан тышкары ошол мисалы мурду бүтүп агып атса, ошол мурдун атайын санация кылып, мурдун тазалап андай туздуу суулар менен чайкап туруш керек. Себеби буну чайкабай койсо, биринчиден ал жакта бактериалдык инфекцияларга да шарт түзүлүп, кийин бактериалдык инфекциялар өрчүп кетиши толук мүмкүн. Андан тышкары ошол комнатаны атайын жакшы температурада кармаш керек, ысык да болбош керек, суук да болбош керек. Канча болуш керек? Канча градус? Негизи бир 20 градустун, 18-20 градустун тегерегинде болгону жакшы болот. Анан ошол жана болушунча постельный режим, себеби дегенде жаш баланы дагы мисалы эшикке алып чыгып, башкага алып чыккан учурда дагы температуранын төмөн жана жогору болушу дагы роль ойноп коюшу мүмкүн. Андан тышкары ошол вирусту башка бирөөгө жугузуп салуу коркунучу болушу мүмкүн. Ошондой эле ошол комнатаны желдөө же болбосо атайын жанагындай рециркулятор деп коет. Вируска, бактерияга каршы жана лампаларды колдонуу дагы сунушталат. Андан тышкары эле ага чейинки нерсе бул иммунитетин көтөрүү. Бул ушул курч респиратордук оорулардын алдын алууга жардам